жана көбү жазыптыр. Мас болгондо адам өзү ичиндеги кандай адам болсо, ошол кандай сөздөр болсо, ошолорду көрсөтөт деп. Негизи эгерде мен мисалы байып атам деген сөзгө жооп берсем, ал менин контентимде эң көп расход кетет. Мисалы жөн эле бийлеп койсом болот, же болбосо мындай эле оңой эле видеолор тартып койсом болот, бирок мен сиздер үчүн ар кандай темаларды, насилие жөнүндө актуально болуп аткан темаларды алып, ошолорго видеолор тартам, социальный роликтер тартам. Ошолорго аябай көп расход кетет, убакыт кетет. Мен тапкан акчаман 80% пайдасы эле ошол контентке кетип калат. Анан эгер мен байып жатсам, анда азыр такси менен жүрбөстөн машина алып алмакмын, квартирага чыкпай, билбейм. Мен если силердин артыңардан байыш үчүн блогер болгон болсом, ушунчалык аракет кылбасам керек. Только акча табыш, только гиф кылып, акыркы жолу бир жолу гиф кылдым, ага чейин эле гиф кылбайт болчумун. Билбейм, ар бир адам эми өзүн түшүндүрсөм деле баардыгынын өзүнүн ою бар, мнениясы бар. Мен чындыкты айтканым ошол. Мен азыр эгер байып кетсем, мен ушунчалык акча көп таап кетсем, анда такси менен жүрбөстөн давно эле машина алып алмакмын. Если жыргап атсам, мендей положенияга түшүп көр. Бул жакта ким жазганын билбейм. Если мен жыргап атканымды көрсөңүз, анда менин абалыма түшүп көрүңүз. Мендей болуп туруп, полный ошо негативдерди окуңуз. Бирөөлөр жазган комментарийлерге, бирөөлөр киргизген историяларды, жаман сөздөрдү окуңуз. Анан мен сиздин жыргап атканыңызды көрмөкмүн прямой эфирден. Эгерде жыргап атсам ушул жактачы. Бул жакта болсом жазып аткандар, мен алкаш деп жазып аткандар, толтура негатив жазып аткандар, просто менин абалыма түшүп көргүлө. Андан кийин мен сиздерден ичкеним үчүн эмес, мен силерге жаман сөз айтканым үчүн кечирим сурап жатам. Анткени сиздерге эмес, хотя мен хейтерлерге айткан болчумун, бирок көбүнө катуу тийиптир. Мен ошон үчүн кечирим сурап жатам. Мен билем, что баардык жаштар мындай баары эле ичет коюп турабы. Тууган күндөрдө, праздниктерде биз көрүп эле жүрөбүз. Бирок мен эмнеге мынчалык катуу өтүшүп кеттим, мынчалык абалга түшүп калдым? Сиздердин жазган негативтериңиздерден ошолорду окуп мен просто көтөрө албай калдым. Ошого болуш керек.